3 этаждан лестницадан түшөйүн дегенде эле мама я не могу, мне тошнит, голова кружится деп баштады. 24 камера иштебейт жок деп атат. Силердин балаңар жыгылган, көргөн балдар бар. Аны ошондо врачтар айтты, баланын жүрөгү чоңоюп кеткен, бирок эмне себептен жото түшүнүксүз, мурда орусча эле деди. Короче, всегда ожидание неме, бежал чарковое. Он его ударил, она схватился за грудь и потихоньку присел и потерял сознание. Биринчи анасы чайын үчүн сознание жоголткон үчүн деле мен балага тийген жок. Мисалы үчүнчү. Достору биздин үйгө барып, кайгырып, баланы жыгылган эмес, баланы урган, биз жанында бар болчук, бизди кошо урган. А сиздер айткан фактылар боюнча ар бир окуучу, ар бир класс жетекчи, ар бири суралат, ал боюнча юридикалык баа берилет. Эгер ошол мезгилде эжекеси айткан болсо, балким өтү жарылгандыр, ят болуп ички органдарын куйгалап жок кылгандыр. Бизде бир шанс бар эле. Үстүздө жылдын 4 февралында 8 класстын окуучусу Анна Сайтбаев Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда көз жумат. Улун жерге бергенден кийин ата-энеси мектепте баласы жогорку класста окуган окуучулардын бири тарабынан сабалганын билип, 7 февралда милицияга арыз менен кайрылат. Бул окуя Бишкектеги номер 72 мектебинде болгон. Мына бүгүн 12 февралда дал ушул мектепте анасынын өлүмү боюнча ачык жыйын өткөн турат. Медихаб бүгүн сиздерге бул жыйынды чагылдырып берет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Өзүңүздөр билгендей, мына акыркы учурларда ушул мектептердеги зордук зомбулук, мектептердеги баягы салык салуу, мектептердеги коопсуздук маселеси там өкүнүчтүү абалга келип аткандыгы, токтобой аткандыгы баарыбызды мындай кыжаалат кылууда да. Азыр эми маселеге өтө берели. Ушул мектептин директоруна сөз берели. Окуя кандай болгон, эмне болгон бир катар айтып бериңиз, андан кийин тийиштүү процедураны жүргүзөбүз. Туалеттин ичинен кулап раковинага тийип, ошо жерден кулап эсин жоготту деп маалымат түштү мага. Андан кийин анасы 3-чү этажда бизде мед кабинет бар. Ошол мед кабинетке балдар жеткизип, ошо жерден класс жетекчи да отурат. Ошо жерде оперативно скорый помощьты чакырышты. Анасынын апасын да чакырышты. Апасы келип калды. Анасы да бир жолу айтты, эч ким урган жок деп. Андыча скорый келип калды. Скорый врачтар баланын эмелерин көрүп, показателин көрүп, он все, с ним все в порядке. Ну, ударился, потому что болит, потому что ударился. Причин госпитализации нет деп, врачтар өзүнүн эмесин заключениясын айтып, врачтар, скорый помощный врачтары, алар кетип калышат. Бир убакыттан кийин класс жетекчиси Айгүл Айтимбетовна анасынын эмесин байкап, акыбалын байкап, мама салып кетем дептир, үйгө алып кетем баланы дегенен класс жетекчиси болбой, жол кече анасты больницага жеткизели деп машинесине, мамасынын машинесине салып, анасы 3-чү балдар ооруканасына жеткизишет. Эртеси күнү мен баланын акыбалын сурайынчы деп, ол байкеси барбы Билал? Барбы Билал? Да, мына отурат өзү. Билалга барып сурадым. Ага чейин мага маалымат түштү. Эме деп, бала 2-чи чейректе дагы өзүнүн эсин жоготуп, көчөдө бараткан жерден эмесин эсин жоготту деп мага маалымат түштү. Андан кийин мен ушу Билалга барып баланын акыбалын сурадым. Билал баланын акыбалы кандай десем, больницада жатат.
деп айтты маған. Мен Билалдан сұрадым. Билал, орысша сөйлештік та, орыс класста оқиды бала. Билал, а вы знаете, что у нас во второй четверти тоже на улице терял сознание. Десем, я. Мына мен болғанды, мен Билал менен сөйлеген сөзімді айтып атам. Біз өкөз орысша сөйлештік, ошону мен жоқ, андан кейін ертесі мен врач емесмін. Кешіріп қойғылай, мен врач емесмін, диагноз қойған ғой. Хорошо, түшті сіз антип айтпаңыз. Ешкім, қана қайсы біз тарапты, бізден мектеп, мен анан класс жетекші служебный письмо деген бар, ошону маалыматты уганда биз бердик. Ушундай болду случай деп. РОВДга силер айтып атасыңар, эмне үчүн берген жоксуңар деп. Аны үчүн ИДН бар да. Биз өзүбүздүн жетекчилерге, билим берүү жетекчилерине маалыматты жеткиздик. Ал эми ИДН болсо өзүнүн маалыматын РОВДга жеткириш керек болчу да. Эртең менен саат 7:50-дө үйдөн чыктык. Машинаны чоң балам ысытып турду. 3 баламы чоң энеси менен 5 машинага отуруп келип, чоң балам менен ошо аннас баламды мектепке таштап кеттим. Чоң балам менен кичинекей балам чуркап кирип кетишти. Жап-жакшына кирип кеткен. Мен андан кийин барып кичинекейимди английскийге таштап, энесин маршруткага салып, анан жумушка барып отургам. 10-37 мүнөт өткөндө класс жетекчиси Айгүл Айтымбековна чалган. Ошол убакта айтты мага, аннас жыгылып түштү, эсин жоготуп, өзүнө келип, азыр мен отурам деген. Ошол жерде чочуп кеттим дагы. Анан не кылышым, бир аз нары бери болуп, сразу азыр барам деп бардым. Келгенимде бир саат 10-дон бир 42-11ге кеттим да. 11-ден 2 мүнөт өткөндө мен балама чалган экенмин. Кайсы жердесиңер деп. Ошондо Айгүл Айтымбековна 1-чи этажга түшүп келди. Анан экөөбүз 3-чү этажга медпунктка чыктык. Чыксам балам отурган экен. Жанында медсестра, врач бар экен. Андан кийин булар айтышты, ошо балам аябай паника этип, скорый вызовите деп, аябай ушундай деди деп ушинтип калыштыдан аңча скорый помощь келди. Ал келип баланы текшерди, көрдү, тияк биягын давлениясын өлчөдү. Анан бала жакшы экен, эч кандай гематома жок. Анан балаңар жакшы эле отурат, эмне кыласыңар, үйгө алып кетесиңерби деди. Макул дедим, макул үйгө алып кетейин анда. Ден скорый кетти, мага болбой деп коюп. Анан балам жакшына ондай отурган. Анан алып кеткенден кийин чай бериле деди. Пока чай бербей эч нерсе кылбай турдук эле, скорый помощь келгенче деди. Анан бир кружка чай көтөрүп келди класс жетекчиси. Чайды ичти. Анан туруп жөнөгөндө эле медпункттан чыгып, залга чыгып, 3-чү этаждан лестницадан түшөйүн дегенде эле мама, я не могу, мне тошнит, голова кружится деп баштады. Мен түшө албайм мама депчи. Анан мен ошондо да балам антып берчи, түшөсүң, кантип эле түшө албайт элең, мени кучактап деп класс жетекчиси экөөбүз эки жактан кармап, түш десек, жок, мен түшө албайм мама, не могу деп ыйлактады. Ошондо класс жетекчиси тияктан эки чоң класстын балдарынан экөөнү ээрчитип келип, көтөрүп 1-чи этажга түшүрүп беришти. Андан ары дагы баса албайм дегенде мектептин воротасына чейин алып чыгып берди. Мен машинаны алысыраак койдум эле, машинаны жылдырып келип, анан ошол жерден класс жетекчиси экөөбүз сүйлөшүп, жото мынчалык кыйналбаш керек эле, врачка эле алып барса окшойт, больницага алып барса окшойт, каяка алып барайлык деп экөөбүз мынтип сүйлөшүп калдыктан третийге алып барыңыз деп алда айтып калды. Макул алып барайлык деп. Балам эжекесин сиз дагы барыңыз деди. Макул деп баламы биринчи жаныма отургузуп, артыман чоң балама чалдым сразу, кел, аннасты больницага алып барабыз деп. Балам келди, жолдон эле сразу баламды алып третий детскийге бардык. Ал жерге барганда приемныйдан кабыл алышып, анан сахарын өлчөдү, давлениясын өлчөдү. Андан кийин жазып берди, терапевтке жазды, невропатологко жазды, кан тапшырасыңар деди, УЗИге жазды. Невропатологко кирдик, ал көрө турганын көрүп, аны эртең башын тартасыңар, тияк деди.
кан тапшырганы киргенде ал жерде кыздар баланын акыбалы оор экен деди. Себеби баламдын оозу аппак болуп турган ошол мезгилде. Кыйналып, балам кыйналып, башкача болуп да мама деп ооздору аппак болуп кетти да. Анан ошондо кыздар кан албайбыз мындай акыбалында деди. Макул деп анан акча УЗИге кирдик. УЗИге киргенде алар пока нормальный эле, эч кандай эч нерсе көрсөтпөй эле турат, жакшы экен деди. Андан чыгып, анан тияктагы кыздарга айттым, балам болбой кыйналып атат, бир нерсе кылбайсыңарбы деп мен сурадым. Ал жерде врачтардан сурасам, азыр туруп турун, анда хирург алып барың деди. Анан хирургия бөлүмүнө өттүк ал жерден. Өткөндөн кийин ал жерден 2 врач карады, ошол жерде врачтар сурады, баланы уруп койгон жок беле деди. Анан жыгылыптыр дедим, балам айтты жыгылды деди, эжекеси да жыгылды деп турса, мен чоң эле эжекеси айтып атса, анан балам айтса мен ишендим ошол жердечи. Жыгылыптыр деп, анан алар кармалап көрүп, чотто ошо уруп койгондой бул деп балдарды ойлонуп, врачтар ойлонуп калышты. Анан кайра алып келдик. Алып келгенде эне буну баланы жаттырбасаңар болбойт, бир нерсе кылгыла десек, анан 5-чи палатага жаттыргыла деди. Ал жерден жаттырдык. Капельница алды. Капельница алып атканда балам кусту ошол жерден. Кусуп, ой башым, мама башым, кулагым укпай калды деди. Ошол жерден анан кийин кайра врачтарды чакырып келдим. Монтип атат, балам кыйналып атат десек, ошол жердеги дежурный врачтар ушундай мындай эч кандай реакция жок да аларда дагычы. Акырын келип, эми сен удар да ал, жыгылдың да, анан мышцаларың ооруп калды да дегенде, балам айтты, мен мышцаларым эмес, что-то непонятно ооруп атат, моңолорум ооруп атат деп кечке ошентип айтып турду. Анан ошо таактыр бала кыйналып, ооздору ал мезгилде ошо оозу тегерек көк болуп көгөрүп турду. Анан дагы айтып, врачтарды кайра чакырып турдум. Ошол мезгилде тиги врач келип, анда дагы текшерейинчи деп өздөрүнүн палатасына алып келип, ал жерден текшергенде эле баламдын температурасы 34,5 болду. Мен ошол жерден айттым, коруп кеттим да, 34,5 деген неси температурасы ушунчалык атып низкий болуп кетсин, бир нерсе кылгыла деп айтсам, азыр эмеге алып барайлык, анда рентгенге тартайык деди. Рентгенге алып барып, ал жерден тарттырып, башын дагы тарттырдык. Башын кайра бир невропатологко жөнөткөндө ал жердегилер дары жазды, башка дары, капельница жазды. Келип, ал капельницаны алып, балам ошол мезгилде бир аз уктап кетти, бирок кайра ойготтук. Мама, я не могу, прям живот болит, непонятно, түшүнбөй атам, кайсы жерим ооруганын, бетеримен бери ооруп атат деп. Ага чейин мача да тапшырды деп ушинтип балам ушинтип сүйлөнүп калды. Мама, может бул жерден кетейин, врачка айтыңчы, медсестрага айтыңчы деп медсестраны чакырып келдим. Анан ошентип атып чактык эле, ошо приёмдук тияк болчу саат 7-8 болуп кетти. Балам кыйналып баратат. Анан кийин айттым, анда сиздер УЗИ кылыш керек эртең деп атат да. Анан мен айттым, эмнеге эртең? Биздики кетип калды УЗИсине. Анан мен айттым, эмнеге эртең? Анда мен частныйга алып барам, анда мен Юрфага алып барышым керек экен анда баланы. Силер карабасаңар десем, анда азыр туруп туруңуз деп хирург келип текшерип туруп, ошол жерден ошондон кийин бир карап туруп, чото могу жери боор жагын кармап көрүп, боору ылдыйлап турат, ушу жери жакпай турат деп бир ооз айтты. Анан өздөрүнчө эле мындай акырын сүйлөшөт экен да врачтар. Ошентип сүйлөшүп кетти. Анан дагы бир дары жазышты. Ушинтип келип туруп жан башына укол сайды. Анан балам айтты да, мага ношпа берип койгулачы, таблетка деди. Ошо баламдын ошол ношпа берип койгулачы деп ношпаны бергенимчи. Анан кийин ал врач айтты, ношпасына сайып койдук, укол сайдык деди. Балам чыдаган жок, уктаган дагы жок, ачка болчу билем. Балам эртең менен үйдөн вообще тамак ичпейт. Үчөө анан балама акча берчүмүн да, 2 саат, 3 сааттан тамактанат ал. Анан тамактанганга чейин ушундай болуп атат да. Андан кийин ошол жерден анан кыйналып оозу көгөрүп болбой 2 жолу уборныйга чыгып келди, дагы кыйналды. Анан ошондон врачка айттым, мен бир нерсе кылгыла, балам өтө кыйналып атат, бир нерсе кылгыла, чакыргылачы врачты десем, ошол мезгилде тияктан хирург келип, башка балдарды көргөнү келип калган врач келип калды да, кайра кирип туруп, ошондон кийин саат уже 12 болуп калган, реанимацияга алып баргыла деди. Ошол жерден врачтар, дежурный врачтар экөө көтөрүп алып барды, реанимацияга алып кирип кетишти. Мен ошол жерде жалгыз элем карап, бир күтүп, бир 2 сааттай турдум да, тиги дарыны алып кел, муну алып кел деди, чуркап барып алып келип, тияк кылдым. Анан кийин 2 саат, 3 саат, 2,5 сааттан чыгып туруп, баламдын жүрөгү слабый соолуп атат, баланын жүрөгү чоңоюп кеткен, мурда жүрөгү ооруп жүрбөйт деп сурады. Жок, эч кандай жүрөгү ооруган эмес. Мен баламды себеби сентябрь, октябрь, ноябрьчи балам боюм кыска деп жүргөндө, мен сени биринчи эндокринологко алып барам, витаминдериңди текшертем, андан кийин сага витамин жаздырып берем, балам, ошону ичесиң деп, мен ошону текшертип, эндокринологко алып барып, баардыгын көрсөтүп жүргөн анализдер полный, таза акыркысында
17 декабрда эндокринологка алып барганымда баардыгы жакшы. Баардык баланын ден соолугу бүт жакшы, бою өзгөрүп, запас бар, бүт жакшы экен деп ал ошондой деп айткан. Бүт кагаздары баарысы бар мен. Анан аларга айттым, ушундай десем, деп анан азыр кардиолог келет, ана келет, мына келет дешип таңатырышты. Мен ошолорго ишенип, мен отурдум да, врач келатат экен депчи. Ошентип таңатырдык. Ошол убакта уже эжелери келди, чоң апасы келди. Анан эртең менен анан такыр чыдап алганында мен саат 8 жарымда мен эжеме чалдым. Ушундай деп атат десем, азыр туруп врачка айтам деди. Ал мага врачтын номерин жөнөттү. Кайра мен врачка чалганда эле врач биз баратабыз азыр деди. Кардиологиядан, Мирахимовдон. Анан саат 9:20 уже врачтар келди. Врачтар келатканда чалып мага айтты да, азыр баратабыз, врачтарга айтып койгула, биз азыр кирели деди. Анчак тиги кыздарга айтсам, тиги кыздар болсо, анда өзүнүн таанышыңар бар беле, анда чакыргыла, алып кеткиле деп ошондой дешти да. Анан ошого чейин эле булар түн эле кардиология чакырса дагы болмок да. Макул. Анан ошондон врач келди дагы, кирип кетти, көрдү, баланын акыбалы оор деди. Эми бизде өзүбүздө балага тиешелүү аппараттар биз жакта бар, баланы алып кетиш керек деди. Кардиогруппа чакырдык. Ал жерден баланы алып кеттик. Бала өтө оор болчу ал мезгилде. Бирок Кудайга шүгүр, скорый менен барып 10 мүнөттө барыпбыз. Ошол жерге барганда лифттен кардиологияга, реанимацияга кирип бараткан жерден балам уже өтө оор акыбалда кирип кетти. Мен көзүм менен көрүп турдум. Анан кирген мезгилде эле врачтар чыгып өтө оор болду деп секирип, нары чуркап, бери чуркап алышкандан кийин алды. Жакшы, Кудайга шүгүр, аппаратка коюп алды деди. Андан кийин күтүп отурдум, бир 2 сааттай болгондон баланын жүрөгү ритмге түштү. Кудайга шүгүр, жакшы деп врач мага ошондой деди. Анан ошондо врачтар айтты, баланын жүрөгү чоңоюп кеткен, бирок эмне себептен түшүнүксүз, мурда орусча эле деди. Жок, эч кандай ооруган эмес, полный анализдер бар, алып келип, даже алар да көрүштү. Анан ошол убакта кардиостимулятор коебуз деди. Биз ошодон бери алып келип даярдап, баардыгын сатып алып коюп койдук да. Анан 3 күн өттү, баланын жүрөгү өзү согуп атат, өзүнүн жүрөгү согуп атат, азыр аппаратты алып койдук деп врачтар айтты. Анан бир жумага жакындап калган, болду, аны сала берди, аны койбойбуз деди. Бирок бул жагы түшүнүксүз болуп атат, негедир ошо сийдиги чыкпай атат, ушундай деп айтып калышты. Ошол мезгилде мен ошого чейин класс жетекчиси Айгул Айтынбекованы чалгам. Сураңыз балдардан. Может, балдар менен урушканды, же бир нерсе болгондур, кандай жыгылды экен, сиз сурап коюңуз десем, ооба сурадым, баардыгынан сурадым. Жыгылыптыр деди. 22 күнү ошондо биз 22 күнү кардиология барып жаттык да. 23 күнү эртең менен саат 8 канчада бир баласына чалып сурадым. Жыгылды беле десем, ооба жыгылды, ушундай деди. 24 күнү класс жетекчиси Айгул Айтынбековна менен директор Дамира Алтыбаевна барды мага. Анан ушундай, оказывается, мурда ушундай жыгылган турбайбыз, силер билет белеңер деди. Анан мен айттым, жок, жыгылбайт деди, баламдын анализдери баардыгы ушундай болчу, укпаппыз, билбейбиз, аны бизге айткан эмес. Бирок азыр жүрөгү чоң деп атат, ушундай деп атат деп мен ошентип айттым. Ошол нерседен, ошол сөздөн пайдаланып келишкен дагы окуучуларга полный, оказывается, жүрөгү оор экен, парус сердца экен, ал баары бир эле ушундай. Эми мен ушул сөздү айта албайм да, баары бир ал операция боло турган бала экен. Значит, баары өлө турган бала экен деген ойдо булар полный окуучуларга ошондой нерсени таркатышкан, айтышкан эмес. Болбосо ошол убакта уккан мезгилде ушундай жыгылыптыр деген, уруптур деген нерсени айтканда биз врачтарга ошол нерсени айтып экен. Врачтар кирип чыгып сурап турду, баланы уруп койгон эмес беле, сурагыла урган эмес беле, бул жото башкача болуп атат. Мындай жүрөк оор болгондо башкача болот беле, бирок жото оор, буну уруп эле койгон окшойт деп врачтар ушундай. Андан кийинкисин тупас айтып беришти. Ушу Абдыкерим Сыдыков атындагы жетимишек орто билим берүү мектебинин ичинде, тактап айтканда ажаткана ичинде менин баламы ошол эле мектептин чоң класста окуган балдары уртокмо калышат. Рекет кылат, басып айтып кетейин, рекет кылат, налог салат, салык салат. Бул тууралуу инспектор Нурланбек Маматкулов Нурланбек жакшы билет, эжекеси, директор, класс жетекчиси баарысы билген, бул маалымат бар мен тууралуу. Экинчиден, урган балдар бир эле менин баламды урбастан баарын уруп бирден чыккыла, без палева деп сыртка бирден чыгарат, камерага түшүп каласыңар деп. Мен Россияда болчу, Москвада 22 учуп келдим.
уккан замат учуп келгенде больницага барганда дары дармектерин алып келип алек болуп калдым мектепке барам деп. Аңгычекте 23-24 эжекелер барды. Эжекелер барганда мен жакшы ойдо эжекелерине зияратка келиптир деп сүйүнүп, булар менен кыскача айтып берейин. Булардан суроо узат, мен мектепке барайын дедим эле, камера бар, камераны көрөм десем, эжекелер бири-бирин тиктешип, камера 1 жыл болду иштебейт деди. Бул жерде ошол 21 кечиндеси уккан маалыматты булар жашырып атат. Эмне үчүн 24 камера иштебейт жок деп атат. Силердин балаңар жыгылган, көргөн балдар бар. А тиги балдар болсо бизди коркуткан давка болгон деп атат. Эжеке тарабынан дагы, чоң класс балдарынан дагы, инспектор тарабынан дагы. Инспектор тарабынан дагы, эжекелер тарабынан дагы туура эмес маалымат чыгарышкан булар. Ата-эненин балдарына сиздин балаңыз калды, көрсөтмө бербесин, тияк буяк, класс жетекчиси бала жүрөгү чоңоюп кеткен, парок сердце төрөлгөн, жакында операция болмок. Урган баланын ата-энесин чакыргандан кийин сиздер эмне үчүн жашырасыздар? Сиздер сүйлөшүпсүздөр го ал эртеси. Бала мойнуна алып турган. 2025 жылы 4 февралда балам эс ушун жоготуп, өзүнө келбей, больницада каза болот. Биз баланы докторлордон сурашып, дарыгерлерден сурашып ошол жерден, эми мусулманчылык бала ушунча кыйналды, ичин кеспей келет деп өтүнүп, өзгөнгө апарып, сөөгүн бергенден кийин бул маалымат бизге жетип жатат. Мен Кудайга койдум деп балам өлүмүн Аллахтан экен, буйрук экен, тагдыр экен. Апасына айтам, буйрук пешенеге жазылган жерден качып кутулбайбыз. Сабыр деп өзүбүздү алаксып турсак, менин кайнымын баласы ошол домдо жашайт, биздин домдо. 4 февраль күнү достору бул жерде бар, сыртта барбы, достору биздин үйгө барып, кайгырып, баланы жыгылган эмес, баланы урган, биз жанында бар болчук, бизди кошо урган. Ургандан кийин ошо урган балдар жетелеп келип бетбукка айтсаң дагы калтак жейсиң деп айткызбай, апасы келгенде да ошо балдар турган. Эжекелери да билет. Эжекелер ошо балдардын колуна салып берет. Бетбукка апаргыла деп. Ал балдар мектептен достору менен айтпагыладым, эжекеси бул жактан сыртка чыкпасын деп, классташ кыздары эмне үчүн анасынын ата-энеси арыз жазбайт, эмне үчүн кайрылбайт, керектүү органдарга деп өздөрү медиага чыгарабыз деп ошо чыгарганда Инстаграмбы директор келип класс жетекчисине айтып, өчүргүлө немедленно деп өчүргүзүп, бул кандай шалакалык? Каласаңыздар бир мүнөттүк аудио запись бар, коюп берейин. Күн короче, всегда жиын неме 5 сыл чарып койгой. 5 күн бери каршы общий мондор типа чоң общий айтып койчу, хорошо. Күн короче неме. Bunday маалыматтардын барысы бар, тийиштүү органдарга берем. Сурагандарга. 500 сом средага чейин коп койгула деп атат. 2010 жылкы балдар. Буну 2009-да 9 класстын балдары айтып атат. Алардын үстүндө 10-11 класстын балдары бар, аралашкан. Бул системаны эжекеси, инспектор баарында маалымат бар, бирок чара көргөн эмес. Убагында. Биз эжекесинен өтүнүп суранганбыз. Эжекеси маалыматты билсеңиз айтыңыз, урган болсо айтыңыз. Эгер ошо мезгилде эжекеси айткан болсо, балким өтү жарылгандыр. Ят болуп, ички органдарын куйкалап жок кылгандыр. Бизде бир шанс бар эле. Ошого чейин 15 күн өттү, эч кимиси барбады, эч кимиси кабар албады. Инспектору типа унутуп калыптын, робудога кабар бергени 7 февраль бизде институт менен рапорт жазылып жатат. Мыйзам неге иштейби, иштебейби бизде? Саламатсыңар. Все сначала расскажу. Вот 20 января у нас вот была группа друзей. Одному другу, Умару, написал Искендер 50 сом чар деп салды. Он сказал, у меня вот есть только 15 сомов, давайте вас в группу добавлю наших друзей. И вот у них тоже попросите. И вот его добавили в нашу группу. Он написал там, вот балдар 50 сом чар перевезенleri ушинтип жазды. А нас не знал, что Искендер находится в группе. Зашел в группу и отправил стикер. И вот из-за того, что он отправил вот этот стикер, Искендер сказал, почему ты себе так много позволяешь, я тут тебе шутки шучу. Или вот так вот он там написал. Он сказал, вот 21 января, после второго урока, все, кто находится в группе,
приходите в туалет. 21 января у нас было соревнование, мы сказали, давайте после третьего. После третьего урока мы сначала пошли в подвал, там учитель ПДН прогнал нас, он сказал, чтобы мы уходили оттуда, у нас урока нет. У вас урока тут нет, он так сказал. Потом мы пошли в туалет. В туалете из 2009-х стоял Бекжан Култаев и Искендер, фамилию не знаю. Вот Искендер начал говорить, вы себе много позволяете, почему так шутки шутите, когда я нахожусь в группе, я старше, у вас должно быть уважение. Вот говорил и резко ударил Анаса вот в область между солнечным сплетением и ребер. Вот он его ударил, Анас схватился за грудь и потихоньку присел и потерял сознание. Потом Искендер думал, что он притворяется, ударил Самата, рядом стоял с Анасом. Его ударил и смотрим на Анаса, он вот уже чуть побледнел, вот лежит, не двигается. Потом он нам сказал поднять его. Мы его поднимаем вот в течение 3-4 минут. Мы его поднимали, пытались его разбудить, он никак не встает. Потом мы его подняли, он пришел в сознание и говорит, вот, у меня сердце сжимается, балдар. Потом мы говорим Искендеру, что ты его ударил, типа вот так вот. Рядом стоящий Бекжан Култаев, он сказал, кто из вас знал то, что он так болеет. Я сказал, никто не знал. И потом этот Бекжан Култаев ударил меня, потом вот Анас начал плакать, у него побледнело лицо, вот он уже бледный, еле стоит, вот уставший, вот он сказал этот Искендер, чтобы мы все по одному выходили из туалета и расходились по воротам. Мы все ушли, Искендер отвез Анаса в медпункт, и вот даже староста класса Анаса, она приходила в медпункт, Искендер сказал ей, чтобы никто не приходил, все с ним нормально. Искендер всех тех, кто хотел прийти в медпункт, посмотреть, что с Анасом, как его самочувствие, он их всех прогонял. Не знаю, почему он так делал. Вот у тех, кто там были, у них тоже, вот, думаю, могли были. Суббота күнү билип атам, анасы 9 класстын баласы бир уруп анан кийин больницага түшүрүлүп, биринчи күнү элибиз ДНК түшүнүп кат жазып бердик. Залчы отурган экен, эки эле бала билип атат, бирөөсү сиздин балаңыз деди да. Хорошо деп, мен почему-то аябай бул эме болот деп ойлогон эмесмин. Анан кечинде баламды барып сурадым, эмне болду, канча бала десем, 6 бала болчу 8 класстан, 9 класстан 2 бала келди да, киришкен деди. Анан мен бул жерден айтарым, бул өтө оор жоготу, мен Анас баламдын өтө жакын досу болчу, бир башкача жакшынакай бала эле да. Анан биринчи Анасты чай ийген үчүн, сознание жоголткон үчүн деле менин балама тийген жок, мисалы үчүнчү. Анан эгер Анас болбосо биринчи менин балама тийгенде, где гарантия, что ушу Анастын ордунда менин балам болбойт депчи. Айтсаңар, мен бул үчүн мен 2 күндөн бери балам уктабайт. Барып дем салдырып, терезеден үн чыгып атат, тигиби деп атат да. Мен муну уккандан кийин аябай шок болуп атам. Эмнеге биринчи Анастын ордунда башка деле бала болсо болмок да, мисалы үчүн. Менин балам болуп калышы мүмкүн болмок да. Мен просто билбейм, эгер мугалимдер билип туруп ушуну жашырып койгон болсо, анда вообще не знаю. Это во-первых. Во-вторых, со стороны школ или со стороны 9-классников биздин балдарга бир кандайдыр бир өдүк көрсөтүп турган болсо, бул кандай болот? Мен ошого чынында переживаю. Айтсаңыздар, мынакей силовая структура отурасыздар, Минобразование отурасыздар. Чын айтканда, мен да уже Минобразование структурасында иштейм. Бирок ушундай болот деп мен дагы бир нерсени айтайын, кечинде баламды урушуп эметсем, балам 50 сомдон салчу экен. Декабрда эле эмбанк ачып бер, мама эмбанк ачып бер деп калды. Ой, кое турчу десем болбойт. Оказывается, он переводил. Ушу бир 300 сом, 500 сом, 50 сом, элестетсеңер 50 сом. Мына айтып атат, 50 сом үчүн бир баланы өлтүрүп койду деп. Саламатсыздар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча орун басары болом. Бүгүнкү күндө айтылып аткан факты боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталды. Кылмыш иши Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен денеге атайлап оор зыян келтирүү фактысы менен козголду.
бүгүнкү күндө жанагы айтылып аткан көргөзмөлөрдүн баарын текшерүү максатында тергөө амалдары жүрүп атат. Ар бир бала суралып атат, бирок кимиси кандай көрсөтмө бергендиги тергөөнүн купуялыгына байланыштуу айтылбайт. Бул тергөөнүн жыйынтыгы менен толук маалымат бере алабыз. Бүгүнкү күндө жанагы оору баракчасы, медициналык документтер, история болезни деп коет го, история болезньлерин алып туруп, бүгүнкү күндө жанагы сөөктү кароо боюнча эксгумация маселесин чечип атабыз. Эксгумация болгондон кийин соттук медициналык экспертиза дайындалат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен анын чечими кабыл алынат. Анткени ошол соттук медициналык экспертизада ушундай суроо коюлат. Ошол баланын дене жаракаты барбы? Бар болгон болсо, ошол өлүмүнө себеби барбы, байланышы барбы деген суроо. Ошону эксперттер комиссиондук түрдө карап туруп жооп берсе, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз. Ар бир тергөөнүн жыйынтыктары боюнча биз бул маркумдун жакын туугандарына кабарлап турабыз, бул менен тыгыз байланышта болобуз. Бул жерде 9-класстын баласы Юсуф деген бала, балама дагы кысым көрсөткөн 250 сом, 300 сом, 50 сом. Юсуф дейсизби? Юсуф. Суралат. Апкеп бербесеңер, айрый турган жериңерди айрыйбыз. Бул маалыматты негизи инспектор билип эле жүргөн. Эмне үчүн жашырып жаап жүргөн? Ошол тууралуу буларды дагы жазасын ала турган кылып, мыйзам чегинде аягына чыгып бериңиздер суранабыз. Мындайда урматтуу ата-эне, биринчиден сизге көңүл айтабыз. Бул жерде баардыгыбыз тең ата-энебиз, баарыбыздын тең ушу балдарыбыз коопсуз жерде окуса экен, коопсуз жерде билим алса экен деп каалаганыбыз ошол болот. Анан бул жерде могуреки факттан сырткары дагы окуган балдар бар. Вот ошолордун да коопсуздугун толук кандуу карашыбыз керек. Ошон үчүн азыр эле Нари Жумалиевич айтып кеткендей, азырынча купуя боюнча турат. А сиздер айткан фактылар боюнча ар бир окуучу, ар бир класс жетекчи, ар бири суралат, ал боюнча юридикалык баа берилет. Урматтуу жетекчилер, сіздер бүгінгі күнде мына участвовать менен идеяларды астырайын деп, бұлар тергеуге азыр тоскоолдук болчу. Ата-энелерге, балдарга кысым кылгандарды көрүп турсаңар, уктуңуздар. Буларды срочно порядкта астырайын дедиңиздер, ЭБСке калмаңыздар, тергөө бүткөнгүнчө булар ЭБСте турсундар. Булар сыртта туруп алып азыр кысым көрсөтөт. Биз ошол чейин алып барабыз. Биз мына алтыбай акыйкатты чыгабыз. Бул трагедия бүгүнкү күндө менин үйүм үй бүлөсүнө болот атат. Эртең Кыргызстан трагедиясы бул. Бул жерден дагы бир жолу өзүм да кайталап кетем. Бүт тиешелүү ушул окуяга баары суралат. Сиз койгон талаптар көзөмөлдө болот. Эмне себептен мектепте ушунча баланын коопсуздугун башкарган ушу директор неге камераны иштетпейт? Мен камераны иштетип, мен жумушумда камерам турат, бир коюлган мына 5 жыл, 6 жылдан бери турат. Эч кандай бузулбайт, ага эч нерсе кетпейт, нан сурабайт, Анан ошол жердеги ушу жашы жете эле өспүрүмдөрдү көзөмөлгө алган ошол инспектор ошол дагы ушул нерсени жашырып келгендиги үчүн ушуга дагы катуу чара көрүп бериңиздер. Эми бул нерсе мына бизге фракцияга кат жиберип атасыздар. Биз реакция кылып атабыз. Укук коргоо органдары бул боюнча реакция кылып процесс кетип атат деп атат. Эми азыр департаменттин директору Рахат Ишимбековна бир токтолсоңуз, эмне үчүн ушундай сын пикирлер айтылып атат, ушундай жагдайлар жаралып атат, департаменттен кандай иштер жүрүшү керек эле, кандай мүчүлүштүктөр болуп атат, бул жакта өзүңүздөр көрүп аткандай камера иштебей атат деп атат, коопсуздук маселесине жооп бербейт деп атат. Буларды ким уюштуруш керек? Бизге жеткен маалымат боюнча бул жерде камера иштейт деп берилген маалымат. Кайсы убакытта беришке булар? Камера канчанчы убакытта чейин иштеген? Бир жылдан бери иштебей деп атат сиздерге. Мектеп кол коюп берет бизге. Камера иштейт, иштебейт деп мектептин жетекчиси маалымат берет. Ошонун негизинде биз алып барабыз. Акыркы жолку маалыматты айттыңыз, качан акыркы жолу маалымат беришти? Бир жылдан бери иштебейт. Акыркы маалыматты биз декабрь айында алганбыз. Иштейбиби ошондо? Иштейбиби? Камера иштейт деп айтылган, берилген. Директордун маалыматы менен камера иштейт деп берилген. Биз ата-энелер буга чейин берип бергенбиз камера акча. Ал кандай себептен өчүп калат? Ошого так жооп бериңиздер. Бар бул орнотулган, сиздердин колдооңуздар менен орнотулган камералардын канчасы иштебейт бүгүнкү күндө ошо декабрь айында деп маалымат чогултабыз. Себеби ошол иштебеген камераларды кайра иштетип, иштетүү үчүн ушул бюджетке киргизебиз акча каражат. Негизи бул мектепте иштеген. Ошо айтып атпаймынбы, жогоруда айтып кетпедимби, 110 камера бар, анын ичинен 69-у гана иштебейт, калгандары иштейт деп бизге маалымат берилген. Декабрда берилген.
Биз кечээ бул жакта окуяга күбө болгон балдардын ата-энелери менен да сүйлөштүк да, анан бул жакта балдар кээбилери мисалы мектепке дагы азыр барганга мындай коркуп атышат. ооба, маралдык жактан да кыйын болуп атат да. И ошондуктан бул балдардын коопсуздугу азыр кандай болот? Мисалы үчүн ошол сиздер аз териштирип атасыздар, эгерде чын эле ошол жерде ошондой окуя болгон болсо, анда сабаган балдар алар окууга келе береби же кандай болот? Анткени балдар жалкан балдар дагы бар да, мисалы. Азыр сиздер мынаны эжекелерди, директорлорду жумушка коюп койдуңар муну. Булар бул жерде отуруп жумуш кылбайт. Булар өзүнүн политикасын жүргүзүп, тиги ата-эне менен сүйлөшүп, бул окуучу менен сүйлөшүп, бардыгын коркутуп өзүнүн эс алып барат. Жумушту балкыга бака берем булар. Келбесин жумушка, бул камайт эжеке менен кантурган булар. Кечиресиздер, эми урматтуу катышуучулар, сиздерде дагы туура түшүнгөнгө аябай аракет кылып атабыз. Эмоцияңыздарды да туура түшүнүп атабыз. Адам өмүрү адам жоголуп атат. Бул өспүрүмдүн жоготуу оор иш. Кандай болгон күндө дагы реакция болду. Сиздер кабатырланбаңыздар. Эч бир балага, эч бир окуучуга зорлук, зомбулук жасалбайт. Мына ушундай Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынан, Ленин районунун өкүлдөрүнүн коопсуздук багытында, ошол эле учурда билим берүү департаментинин директору, райондун жетекчиси катышып атат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бул боюнча маселе көтөрүп атат. Анан бул жагдайда сиздер кабатырланбаңыздар. Бул бир гана бул мектепке эмес, Бишкек шаарындагы жалпы 121 муниципалдык мектептин администрациясына, мэрияга чоң бул эме болуп берет да, мындай сабак болот да. Ошондуктан бул жерде сиздер кабатырланбай эле коюңуздар. Азыр балдарыңыздарды эч кандай мектептен жогоруда белгиленгендей билимден калтырбаңыздар. Эч бир балага андай аракеттер жасалбайт. Эч бир бала дагы балдарды коркутуп уруп сабоо маселеси бул жерде болбошу керек. Бул боюнча укуктук баа сөзсүз түрдө берилет. Укук коргоо органдары бул боюнча чек коёт. Жогоруда сиздердин айтып аткан претензияңыздарды баарысы эске алынышы керек. Бул боюнча биз дагы тийиштүү Бишкек шаарынын Бишкек шаардык прокуратурасына дагы бүгүнкү жыйындын жыйынтыгы болуш үчүн протоколдук кат жолдойбуз. Ал жактан дагы комплекстүү анализ жүргүзүш керек. Ошол эле учурда тергөөчүлөрдүн үстүнөн кандай тергөө кетип атат, кандай тергөөнү жүргүзүп атат, тергөө иштери кандай уланып атат. Сөзсүз түрдө прокуратура бул боюнча надзордуу орган болгондон кийин өзүнүн чечимин чыгарат, көзөмөлүн жүргүзөт. Мен больницада отурганда 15 күн баланы карап отурганымда булар эжекелер билген, билип туруп ошону мага барып баланы сураганы барганда жөн эле барышканда атайын эмне кылып атышат булар, кандай кылып атат экен деп барып туруп, менин сөзүм боюнча мен только врачтардын сөзүн айтып, ушу жүрөгү ушундай экен, чоңоюп кеттир дегенди угуп туруп, анан келип мектепке келип туруп, оказывается жүрөгү оорулуучу экен, порок сердце экен деп жеткирип атпайбы? Эч кандай порок сердцеси жок, эч нерсеси жок, оорубаган, секирип чуркап жүргөн баламды оорукчанга чыгарып туруп, ошого чейин билип туруп айтышкан эмес. Ошон үчүн ушуга жакшы чара көрүп бериңиздер. Мындан кийин дагы коопсуз балдарыбыздын коопсуздугу. Менин андан кийин дагы кичинекей балам окуйт. Мен дагы ошону дагы ойлонуп атам. Канчалаган кичинекей балдарыбыз окуйт мектепте. Бул ушул бойдон калган болсо дагы ушундай нерсе улана берет. Мындан кийин ушул токтош керек, ушунун аягына чыгабыз, ушуга жетишибиз керек биз. Биз ошонун баардыгын ойлонуп туруп, ушу калган балдарды, кийинки балдарыбыз ушу башка элдин Кыргызстан боюнча ата-эне мага окшоп сыздап, ыйлап калбасын деп биз ушул нерсени ачыкка чыгарып отурабыз. Баардыгын ачыкка чыгарып, баардыгын жакшы жооп беришсин, башы менен жооп беришсин. Жаңы эле Бишкектеги номер 72 мектепте анастын өлүмү боюнча атайын жыйын өттү. Бул жыйынды Бишкек шаардык кеңешинин эл үмүтү фракциясы уюштурган. Мына бүгүн ушул жерде мектептин директору, ошондой эле укук коргоо органдарынын өкүлдөрү окуянын чоо жайын айтып беришти. Ошондой эле анастын ата-энелери өзүнүн ошол баласынын өлүмүн акыйкат тергеп беришин жана күнөөнүүлөр жазасын алышсын деп ушундай талап коюшту.